16 май күнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 1 май жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери менен биргеликте камкордук аталышындагы рейд өткөрдү. Рейд компьютердик клубдар, түнкү эс алуучу жана тамактануучу жайларда жүрдү. Бүгүнкү иш-чарабыз профилактикалык иш-чарабыз. Жаш өспүрүмдөрдү көчөдө сел-саяк, ошондой эле кайыр сурап жүргөн жана үй бүлөсүнөн адашкан жаш балдарды табып, если аныкталып калса, ошолорду ата-энелерине тапшырып берүү жана өздүгүн тактоо. Ошондой эле бүгүн Бишкек шаарынын 4 районун тең жаш өспүрүмдөр боюнча иштеген инспекторлордун баары иштеп атат. Түнкү 2-ге чейин рейд жүрөт. Кечки кафелерде, интернет клубтарда жана ошондой эле көчөдөн жаш өспүрүмдөрдү табып аныкталып калса, ошолорду чогултуп жаш өспүрүмдөрдү борборлорго жеткизүү биздин максатыбыз. Биздин Бишкек шаарыбыздагы ошол көчөдөгү калган жаш өспүрүмдөр менен иш жүргүзүү, профилактика иш-чаралары. Ошолор туура эмес жолго барбасын деп, ошондой чараларды биз ай сайын көрүп турабыз. Бул шаарыбыздын түнкү эс алуучу жайларынын биринде эс алып жүргөн жашы жете элек өспүрүм кыздарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Кырсын, кандайсыңар? Рейд жүрүп атат. Камкордук деген, жаш өспүрүмдөр боюнча. Уруксатпы? Администратор каякта? Каякта? Оң жакта, сол жакта? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Рейд жүрүп атат, камкордук деген жаш өспүрүмдөр боюнча. Идет рейд, забота по несовершенствованию завтра. Паспорта, пожалуйста, можно? Вам сколько лет? 16? 16? Конечно, позвоните. 16 лет, да? Не, все нормально. Просто вы с какого... Вы снимаете или нет? Да, мы снимаем. Это... Незаконно. Нет, это у нас... Родители знают, можно позвонить? Конечно, звоните, позвоните. Булар данныйларын жаш, вы где учитесь, в какой школе? Мы не будем говорить. Все, вот девушка будет разговаривать. Булардын данныйларын жасып, ата-энелерине чалып айтып койсоңуздар. Мы просто родителям. Вы можете присесть там. Все. Родители знают, что вы тут находитесь. Ну, позвоните, они поговорят, если есть, да, передадут родителям. Все. Позвоните, все. А за каким столиком они? Моғолардың барын, Айжан, өзің данныйларын жасып, өзің тақтап қойшы, стойыншы. Ата-энелермен сүйлөшүп, мыйзам. Жоқ, Айжан, сүйлөшүп қойшы, мұнда рейд тунасына ойнық. Алло, Александр, саламатсыз. Бұл сіздің қызыңыз ба? Сіздің қарындашыңыз, да? Бұл мыйзам негізінде жаш өспүрүмдөр 17, 16, 18-ге чейинки келип ушу карындашыңызды алып кетсеңиз, бизде рейд болот эле. Ал эми бул борборубуздун тез тамактануучу жайларында жарамазан айтып жаткан өспүрүмдөргө да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелери алып кеткенге чейин жашы жетелектердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борборуна жеткирилди. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кандай жакшыбы? Бүгүн рейд жүрүп атат. Ден соолугуңуз. Атың ким? Ормон, сенин атың? Максат сеникичи? Бактияр. Сенчи? Бирла, кел мындай турла. Кел. Кайерде окуйсуңар? Кайсы мектепте? 11-чи мектеп. Канчанчы класстасыңар? 6-чы класс? 5-чи класс. Сен? 6-чы класс. Сенчи? Коркпой бери тур. Коркпой бери тур. Кел бери тур, мен айтып коеюн. Кел бери тур. Коркпой. Неме ата-энеңизди билебиз силерди? Мыйзам боюнча силер үйүңөрдө болушуңар керек, Ата-энеңер азыр силер сабакка дайындалышыңар керек. Жарамазан айткан биз сыйлайбыз, ороз айын сыйлайбыз, бирок силер сабакта болушуңар керек. Түшүндүңөрбү? Сабактан кийин чыгып үйүңөргө барышыңар керек. Азыр түнкү мына саат түнкү 11 болуп атат. Ата-энеңерге чалып, ата-энеңерге жеткизип силерди шаарда турасыңарбы же башка жактан келдиңер? Бишкек шаарында турасыңар, Жакын эледе турабыз. Азыр жок, силерди ата-энеңерге обязательно тапшырып беребиз, мейлиби? Жок, билет азыр. Эртең сабакта, эртең сабак окуйсуңар. Эгер сабак жок болсо, эртең. Маршрутканы кетесиз. Маршрутка менен кайсы каерден келдиңер? Төкөлдөштөн келдим. Алып койсуң кепканы. Төкөлдөштөн келдиңерби? Жолдон бирдик болсоңор эмне болосуңар? Ошон үчүн силерди ата-энеңерге тапшырып бериш керекпиз. Азыр
Свердловский районунун балдары силердин ата энеңерге чалат, силерди алып кетет. Түшүнүңөрбү? Же жетекчиси барып кетет. Түшүнүңөрбү? Жарамазанды балдар выходнойду айткыла. Түшүнүңөрбү? И саат 10га чейин, 10дон кийин болбойт. Тегереңерге да айтсаңар болот. Анан момундай шаардын ортосуна келип алып айтканда ата энеңер переживать этип отур да. Силерди үйдүн тегерегинде жоюлуп отур. Түшүнүп атсыңарбы? Мындай алыс кетпеш керек. Силер Төкөлдөштөн келген турбайсыңарбы? Карпинкадан? Всё, жүрүлө. Жүр машинага. Жүрүлө Гусикке. Жүрүлө. Жүр. Машинага салсаң баарына эле. Машина бусикке отур. Тете бусикке отурла. Жүр бусикке отурла. Жүр. Здрасте. У нас рейд идет с забота сегодня, завтра, да? Можем проверить? Да, конечно. И совершенно не пускаете, да? Нет, не пускаю. Нельзя все равно с папой по закону. Балаңыз болбойт. Турчу. Турчу. Сиз туруңуз. Аты жөнүң ким? Бер. Коркпо. Жок. Коркпо. Коркпо. Атыңыз ким сиздин? Бакыт. Берге алып келген болбойт. Алып кетиңиз, хорошо? Ребята, паспорт покажите, пожалуйста. Рейд идет, забота. Сейчас, Вам сколько лет? 18. Уже исполнилось? Да, Второй месяц, да? Вам? Нет, 20, я паспорт дома забыл. Обратно. Все хорошо. Арбака? Ого, явно чарсам. Добрый день. У нас рейд идет. Забота. Паспорт покажите, пожалуйста. С какой школы? Выйдите, пожалуйста. С академии? Как? С академии? Академия. С какой академии? Тенниса? А? Академия? Нет, сколько вам лет? 17 лет? 17. 17 лет, да? В ночное время... В 11 начинается. Нет, с 10 начинается. А, я не знал, что Летнее время в 11. Поэтому вы должны находиться дома. Сейчас ваши данные напишут. Вы откуда сами? С города Бишкек? Бишкек. Закройте, пожалуйста, ваш компьютер и, пожалуйста, выйдите, ваши данные напишут, и вы пойдете домой. Хорошо? Бул өспүрүмдөр Тыныстанов жана чүй-көчөлөрдүн кесилишинен кармалып, жашы жете элек экени аныкталып, алар да аталган борборго жеткирилди. Кандайсыңар жигиттер? Жакшысыңарбы? Рейд жүрүп атат. Камкордук деген. Паспорттарыңарды көрсөтүп коесуңарбы? 17-тесиңби? Сен 17-тесиң, э? Сен? Так, ушу быйыл чыгат турбайсыңбы, э? 18ге чыгат турбайсыңбы? Сенчи? Мен 17-те. Сен? Жакында 18-ге чыгам. 18ге чыгасыңар, э? Мунун баарын немеге мындай балдар бүгүн рейд жүрүп атат, камкордук деген. Биз бул жакта эмес, мындай Казыр жок ошол. Көчөдө жүргөнгө же тиякта коомдук жайда же интернет клубда, ночной клубда жүргөнгө болбойт. 18ге чейин силерди өздүңөр тактап туруп, анан шаардык болсоңор ата энеңерге тапшырып беребиз. Эгер башка жерден келсеңер, анда центр профилактикадан туугандарыңарды чакыртып ошол жерден өткүзүп беребиз. Хорошо? Текшерип туруп. Азыр жок, сиз түшүнүп атабыз, бирок мыйзам чегинде ошондой. Азыр бусикке отуруп турсаңыздар, биздин инспекторлор келип силердин данныйыңарды жазат. Тактап апарсаң, жүрүлө. Бусиктен эле. Дальше кетпейсиңер. Ал эми жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлеринин айтымында бул өспүрүм 3-чү ирет кармалууда. Ата энеси менен байланышып, алар алып кеткенче ал да жогоруда аталган борборго жеткирилди. Саламатсыз. Рейд жүрүп атат. Паспортуңуз. Кайсы мектепте окуйсуз? 45-чи мектепте. Канчанчы класстасыз? 7-чи рейд жүрүп атат бүгүн. Ооба билем, мен азыр Жүрүңүз. Ата энеңиз шаарда жашайсызбы? Ооба. Неме, ата энеңизге
данныйларын жазып алыңыз. Ата энеңизди чакырып тапшырып беребиз. Келиңиз бияка. Эмне себептен жүрөсүз бул жерде? Мен үйдө эчким жок болчу. Мен Үйдө эчким жок? азыр эле келип кетейин. Кайсы адресте жашайсың? Алматинская 90. Паспорттарыңар кандайсы? Паспортуң берип койсуңбу? Паспорт. Саламатсың, кандайсың? Рейд жүрүп атты эле. Канчадасыңар? 20. Тамеки чеккен болбойт коюмчу. Сиз канчадасыз? 18 паспортуңуз барбы? Сиз 16-тасызбы? Паспортуңуз бар. 16-тасызбы? Каяктан келдиңиз? Сокулуктан келдиңизби? Мо Айжан канаки? Айжан, могун неме? Ежедневник алып жазып койсуңар могун жигит. Азыр. Чалып коюн. Рейд болуп атат, рейд негизинде. Алло, могу Токтогула Советскаядан интернет-клубта турабыз бир жерде, бир несовершеннолетний немеден келип тур. Чүй областы. 16, 17-тесиң, 16 16-да экен. Пока бирөө. Бир несовершеннолетний. Бирөө. Ага. Сен жүр. Сейдалиев атың? Как жашайсың? Число, месяц, год рождения? 18 не? 18.06.2002. 16 май 2019 жылкы бүгүнкү рейд негизинде 2 сааттын ичинде Бишкек шаарынын 2 районун текшергенге жетиштик. Свердлов району менен 1 май району. Ошо Свердлов менен Первомайский районунан 16 жаш өспүрүм аныкталып чыкты. Кээ бир кездер жарамазан айтып жүргөндөр интернет клубтан жана ночной кечки оюн зоок клубтарынан табылды. Ошонун 3 жаш кыздар болуп чыкты, 18ге чыга элек. Анан 13 жаш жетелек балдар болуп чыкты. Ата энелерине 12 ата энесине тапшырып берип, 6 жашы жетелектер борборуна Кыргыз Республиканын ички иштеринин коомдук коопсуздугуна караштуу жаш жетелектерди өздүгүн аныктоо борборуна центрге профилактика жеткирилди. Ошолорду азыр бүгүнкү түрдө 6 бир жерге таштап өткөзүп берип кетип атабыз. Бир жерден өздүгүн тактап ата энелерине жана бир туугандарына тапшырып берилет.